bu yerden hazır saat 4'te uçup ketebиz. Barып эле жумушка барып, президент менен жолугам күн кечинде эле. Сиздер боюнча бардык толук маалыматтарды айтып берем. Так. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргонду. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Так. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды, кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшынакай кылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм. Кой, мен урдай албайт экенмин. Мен иштебей барып мал багайын деп малым бакчы чыгып. Мына силердин араңарда ушул жаштардын арасында илимдүү, билимдүү, окууну бүтүп келген, бирок мамлекет үчүн иштейм деген жаштарыбыз көп. Ошолор келсин иштейт. Ошолор иштейсин. Коомубузду кандайдыр бир өзгөртүшүбүз керек да. Өзгөртүшүбүз керек. Мындай аңкарып өзгөртпөсөк болбойт. Мен деле тынч эле унчукпай эле ошо коррупционерлер менен деле анча-мынчасы менен чогуу, бандиттер менен деле анча-мынчасы менен чогуу жашап унчукпай жүрө берсем боло бербейт. Бирок андай кыла турган болсок коомубуз өзгөрбөйт. Бул бир эле мына милиция кызматкерлери турат. Бул бир эле мамлекет кызматкерлери эмес, укук коргоо органдарына тиешелүү болот. Таможниктерди. Мына бул граница турган пограничниктерди. Так. Взятка алып, баша кыла тургандарын болсо, бергиле маалыматтарды. Тарткыла видеолорго. Так. Ошол маалымат так боло турган болсо, маалымат ошо акчалыгандыгы так боло турган болсо, ошол күнү апарып коймойбуз. Укук коргоо органдары жөн жерден адамдын укугун бузуп, ошол эле милициябы, прокуратурабы, ЖКХМБбы адамдын укугун бузуп, жөндөн жер адамды кордоп, же болбосо жала жаап, жок жерден баягы орусча айтканда постанова кылып аракет кыла турган болсо, алар боюнча маалыматтарды берет.